Саламатсыздарбы? Кайрадан кыргыз тили сабагынан жолугуп жатабыз сиздер менен. Бүгүн көтө турган темабыз баяндооч. Баш мүчөлөрдүн бири болгон баяндоочко кеңири токтолуп өтмөкчүбүз. Бул кыргыз тил илими чоң бөлүмдөрдөн турат. Фонетика, морфология, синтаксис, лексика жана башка ушулар сыяктуу. Бул синтаксистин бир бөлүмү болгон баш жана айкындоочторду мүчөлөрдү үйрөтүүчү илим синтаксистин бир бөлүмү болгон бул баш мүчөлөргө токтолот экенбиз. Баш мүчөлөрдүн бири болгон баяндооч жөнүндө кеңири токтолуп өтөт экенбиз. Баяндооч бул грамматикалык жактан ээге баш ийип, ээлин кыймыл аракетин, алабалын, ким экендигин, эмнелигин, кандайлыгын билдирген баш мүчө баяндооч деп аталат экен. Баяндооч ээни сан, жак боюнча эжейт. Эмне кылды, эмне кылып жатат, ким, эмне, кайсы, эмне кылган, кандай, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Баяндооч мисал үчүн мисал келтирип көрсөк, сөздүн көркү макал дейт. Сөздүн көркү макал. Мында баяндооч макал. Сөздүн көркү эмне? Макал. Эмне деген суроого жооп берди. Менин атым Айсултан. Менин атым Айсултан. Менин атым Айсултан. Мында баяндооч Айсултан болду. Ажардын жашы 15-терде. Мында мисал келтирип атат да баяндоочторго. Баатыр жоо барында сыйлуу дейт. Баатыр жоо барында сыйлуу. Кандай сыйлуу? Бул учурда сынатоочтук милдетти аткарып атат. Силерге билим керек дейт. Керек. Бул учурда керек. Кандай? Керек. Билим керек. Шаарга мени жибериши мүмкүн эле. Мында бул сүйлөмдө мүмкүн эле деген баяндоочу. Анан кийинки сүйлөмгө көңүл бурсак, алар мында келишкенбейм. Алар мында келишкенбейм. Мында келишкенбейм деген сөз баяндоочтук милдетти аткарды. Азыр биз баяндоочтун милдетин аткарган сөз түркүмдөр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сүйгөн шаарым Бишкек дейт. Мында баяндооч Бишкек, зат атооч болду Бишкек, бирок зат атооч бул сүйлөмдө баяндоочтук милдетти аткарды. Сүйгөн шаарым Бишкек. Эмне? Бишкек. Зат атооч, бирок баяндоочтук милдетти аткарды. Экинчи сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурсаңар. Акылдуунун сөзү кыска, айта келсе нуска дейт. Мында баяндоочтор кыска жана нуска. Бул жана татаал сүйлөм болду. Татаал сүйлөмдүн биринчи сүйлөмүндө да, экинчи сүйлөмүндө да баяндооч бар. Бул баяндоочтор сынатооч болду. Сынатооч болгондуктан баяндоочтун милдетин сынатооч аткарды. Үчүнчү сүйлөмгө көңүлүңөрдү бургула. Анын жашы 25-терде. Анын жашы канчада? 25-терде. 25-терде. Баяндооч санатооч болду. 25-терде. Канчада? Баяндооч санатооч болду дагы. Баяндоочтун милдетин санатооч аткарды. Кийинки сүйлөмгө көңүлүңөрдү бургула. Каныбек деген менмин дейт. Каныбек деген менмин. Киммин? Менмин. Бул баяндооч болду дагы. Бул баяндоочтун милдетин ататооч аткарды. Жалкоонун шылтоосу көп дейт. Жалкоонун шылтоосу көп. Кандай? Жалкоонун шылтоосу көп. Кандай деген суроого жооп берди. Бул учурда кандай деген тактооч баяндоочтук милдетти аткарды. Андан кийинки жаш бутактын ийилгени сынганы, жаш жигиттин уялганы өлгөнү. Бул атоочтук түрмөк болуп эсептелинет экен дагы. Сынганы, өлгөнү деген баяндооч атоочтуктан турат экен. Атоочтуктан турат экен. Дагы бир жолу көңүлүңөрдү бурсаңар. Жаш бутактын ийилгени сынганы, жаш жигиттин уялганы өлгөнү. Кийинки сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурсаңар. Бир көргөн билиш, эки көргөн тааныш дейт. Көрдүңөрбү? Мында биринчи сүйлөмдө баяндооч билиш болду. Экинчи сүйлөмдө болсо эки көргөн тааныш дейт. Экинчи сүйлөмдө да тааныш деген сөз баяндоочтук милдетти аткарып, бул кыймыл атоочтон турду. Кийинки сүйлөмгө көңүлүңөрдү бургула. Көл көшүңкү тартып, күн мемиреп турат. Көл көшүңкү тартып, үтүр, күн мемиреп турат. Кантип турат? Мемиреп турат. Эмне болду? Тартып. Булар баяндоочтордун милдетин чакчылдар аткарды. Жөнөкөй эле сөздөр бар да. Бар, жок, керек деген сөздөр
баяндоочу болушат. Мисалы, ушул эле сөздөргө мисалда бул бизге керек. Бул керек деген сөз баяндоочтук милдетти аткарды. Андан кийин тууранды сөздөр аткарат экен баяндоочту. От жалт-жулт этет дейт. От кандай болот? Жалт-жулт этет. Демек, тууранды сөздөр баяндоочтук милдетти аткарат экен. Грамматикалык жактан ээге баш ийүүчү ээлин кыймыл аракетин, абалын, ким экендигин, эмнелигин, кандайлыгын билдирет дейт. Бул баяндооштун эң негизги белгилери. Же болбосо баяндоочко тиешелүү белгилер, грамматикалык белгилерден болуп саналат экен. Биринчиси, грамматикалык жактан ээге баш ийүүчү ээлин кыймыл аракетин, абалын, ким экендигин, эмнелигин, кандайлыгын билдирет экен. Ал эми экинчи чоң белгиси болгон абалды карап көрөлү. Баяндооч ээни сан боюнча, жак боюнча ээрчийт дейт. Сан боюнча. Билесиңер, кыргыз тилинде жекелик сан, анан көптүк сан деген бар. Жак деген бар. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак дейт. Демек, баяндооч ээни сан боюнча дагы, жак боюнча дагы ээрчийт экен. Ал эми эң негизги белгиси болгон баяндооштун суроолору болуп саналат экен. Суроолору: эмне кылды, эмне кылып жатат, ким, эмне, кайсы, эмне кылган, кандай, канча, нече деген суроолорго жооп берет экен. Булар биздин баяндооштун, кеп кылып жаткан баяндооштун грамматикалык негизги белгилеринен болуп саналат экен. Баяндооштун негизги белгилерине токтолуп өттүк. Эми ушул сабагыбызды бышыктоо максатында бул сүйлөмдөргө токтолуп, ушул сүйлөмдөрдүн ичинен баяндоошту таап, башкача айтканда бул сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзүү аркылуу баяндоочко дагы бир жолу токтолуп өтүүнү туура көрдүк. Биринчи, Кыргызстандын жери ысык көл дейт. Сүйлөм түзүлүшү боюнча жөнөкөй сүйлөм, мааниси боюнча жай сүйлөм. Кыргызстандын керемет жери ысык көл дейт. Сүйлөмдү талдаордон мурун сүйлөмдүн ээсин таап алышыбыз зарыл. Сүйлөмдүн ээси сүйлөмдө ойдун негизин ээлеп турат деп айтабыз. Кыргызстандын керемет жери эмнеси жөнүндө кеп болуп атат? Керемет жери жөнүндө кеп болуп атат. Демек, анда ой бул жер жөнүндө болуп аткандан кийин биз жери дегенди ээ кылууну туура таптык. Андан кийин Кыргызстандын керемет жери кайсыл? Ысык көл дейт. Демек, ысык көл баяндоочу болуп эсептелинет экен. Көпчүлүк учурда окуучулар жаңылышат да, баяндооштор сөзсүз эле эмне кылып жатат, эмне болуп атат деген суроого жооп бериши мүмкүн деп башташат, деп ойлошот. А бул учурларда карап көрсөңөр, ысык көл деген бул өзү зат атооч болду дагы баяндооштук милдетти аткарды. Кыргызстандын жери керемет жери ысык көл. Кыргызстандын керемет жери ысык көл деген сүйлөмдө баяндоочу ысык көл болду дагы ээси жери болду. Эми бул сүйлөмгө толук синтаксистик талдоо жүргүзө турган болсок, Кыргызстандын аныктооч, анткени аныктооч заттын ар түрдүү белгисин билгизип, илик жөндөмөсүндө тургандыктан биз муну аныктооч кылдык. Кандай жери дейт? Керемет жери. Анткени бул керемет жери жер менен байланышып атат, жери заттык маанидеги сөз болгондуктан заттын ар түрдүү белгисин билгизип атат. Бул аныктооч болуп эсептелинет экен. Демек, көрдүңөрбү? Сүйлөмгө толук синтаксистик талдоо жүргүзгөндө жери ээси болду, ысык көл баяндоочу болду. Кыргызстандын аныктооч болду да, керемет жер менен байланышып, заттын ар түрдүү белгисин билгизгендиктен керемет деген сөз аныктооч болуп эсептелинди. Ал эми кийинки сүйлөмгө көңүлүңөрдү буралык. Кулак экөө, ооз бирөө дейт. Мында бул татаал сүйлөм болгону менен жөнөкөй гана сүйлөмдөрдөн турду. Татаал сүйлөмдүн тутумун эки жөнөкөй сүйлөмдөн турду. Кулак бул ээси, экөө баяндоочу. Көрдүңөрбү? Мында баяндооч биринчисинде ысык көл зат атооч болсо, экинчисинде сан атооч болду. Экөө канчо деген суроого жооп берди. Демек, экинчисинде сан атооч баяндооштук милдетти аткарды, башкача айтканда. Ал эми экинчи сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурсаңар. Кулак экөө, ооз бирөө дейт. Жанагыдай эле ооз эмне деген суроого жооп берди дагы, бирөө баяндооч болду. Демек, дагы эсиңерге сала кетебиз. Көпчүлүк учурда окуучулар
баяндооч эмне кылып атат, эмне кылып жатат деген гана кыймыл аракеттик маанидеги сөздү баяндооч кылышса, көпчүлүк учурда баяндооштун милдетин зат атооч да аткарышы мүмкүн, сан атооч да аткарып калышы мүмкүн экен. Ат атооч, тактооч, заттык деги эле заттык маанидеги сөздөр аткарып калышы мүмкүн экен. Үчүнчү сүйлөмгө сабырсыздын иши тамырсыз дейт. Кеп эмне жөнүндө кеп болуп атат? Сабырсыздын иши жөнүндө болуп атат, иши жөнүндө болуп атат. Иш, иши, ээси, эмнеси. Кандай? Тамырсыз. Тамырсыз, көрдүңөрбү? Бул кандай деген суроого жооп берип, заттын ар түрдүү белгисин билгизди. Сынатооч, баяндооч болуп эсептелинди. Эми сабырсыздын деген кимдин деген суроого жооп берип, зат атооштун ар түрдүү, заттык маанидеги сөздүн ар түрдүү белгисин билгизип, бул аныктооштук милдетти аткарды. Эми бул мисалдардан, бул келтирилген мисалдардан өзүңөр көңүл бурсаңар, баяндооштук милдетти заттык маанидеги сөздөр аткара берерин түшүндүңөр. Биринчи сүйлөмдө ысык көл аткарды, экинчи сүйлөмдө ысык көл деген затты атооч аткарды, экинчи сүйлөмдө болсо экөө деген, эки, бир деген сан атооштон турду. Экөө, бирөө, көрдүңөрбү? Демек, заттык маанидеги сөздөрдү эле баяндооштук милдетти аткара берет экен. Үчүнчүсүн карагыла. Бул сын атооч болду. Демек, бул абалды карап көрсөңөр, биринчисинде зат атооч, экинчисинде сан атооч, үчүнчүсүндө сын атооч болду. Башкача айтканда, баяндооштун милдетин башка заттык маанидеги сөз түркүмдөрдө эле аткара берерине кеңири токтолуп өттүк. Баяндооч эни грамматикалык жактан байланышып, бири-бири менен байланышып, эмне кылды, эмне болду, кандай, ким, канча нече деген суроолорго жооп берерине токтолуп өттүк. Баяндоочко тиешелүү грамматикалык категориялар жана өзүнө тиешелүү белгилер бар экендигине токтолуп өттүк. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта туруңуздар.